Какка жөнөдүңөр? Биз деген Конокко барабыз да. Конокко? Бүгүн 29 март Каракөл шаарынын маданият үйүндө жакшы бир жаңылыкка күбө болдук. Себеби маданият үйүнүн директору Назаралиев Өмүрбек агайдын Каракөлдө өсүп келе жаткан өспүрүмдөрдүн тарбиялык жактан оңунукка баралы деген максатта тарбиялык сонун жомок коюлуп жаткан учуру. Бул жомокто жалган айтууга, уурулук кылууга каршы мааниси чоң экени билинип турат. Балдар үчүн мындай саамалыктын өтүп жатканы бизди да аяган кубандырды. Анткени келечек жаштардын колунда. Бүгүн чек алдым. Сонун күндө. Кандай күн дебейсиңерби? Бүгүн менин биринчи кандыктын туулган күнү. Мен аяка барам. Ийгилик, ырдай. Баса, утуп калган турбаймынбы? Мен аяка өзүм жазып барбайм да. Көзүм чыкты. Менин апам 3 этаждуу торт жасадыбы? Качан жейбиз? Ананчы докелер деп коем да, достор. Мен деле тыйын чыккан туулган күнгө баргым келип атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Каракөл шаарынын тургундары жана ошондой эле Тараза тобунун көрүүчүлөрү. Бизде Кудайым буйрса жакшы бир жаңылык, себеби тактап айтканда ДКда маданият үйүндө. Себеби мына ушул жерде Гүласел Алиева деген эчекебиз бар, драматург, белгилүү жазуучу. Ошол эчекебиздин жаш балдарга ылайыкташтырылган туулган күн деген чыгармасы бар. Ошол чыгарманы биз сахналаштырып бир жомокко даярданып атабыз. Бир өзгөчө кылабыз деген бизде план бар, Кудайым буйрса аны иш жүзүнө ашырабыз. Бул сахнаны өзгөчө бир жомокко ылайыктап жасап, бардыгын форма менен мына эми профессионал театрдагыдай кыла албасак дагы ошолорго жеткиргенге биз аябай тытынып репетиция кылып аткан учурубуз. Андыктан жакын арада ошол боло турган спектакльдин, жомоктун датасы чечилет. Ошол чечилгенде жалпыңыздарга маалымдайбыз. Келип көрүп кетиңиздер, урматтуу ата-энелер. Балдарды алып келиңиздер, алып келип жомок менен мындай балдардын руханий жан дүйнөсүн байытып кетиңиздер.